Саламатсыздарбы? Сиздерге тамчылатып сугаруу технологиясына керектелүүчү жана колдонулуучу техникалар боюнча видеонун дагы бирөөнү сунуштамакчымын. Биринчиден, тамчылатып сугаруу деген өзү кандай болот? Элдин көбү угуп жүрөт, бирок жакшы маалыматы, мындай түшүнүгү жогораак болуп калат да көрбөгөндөн кийин. Бул үчүн мен маалымат айтып коеюн. Мына бул жерде күн жарыкталайын. Карасаңыздар, мына бул жерде тигиш бар да, чекесиндечи. Мындай тигиш кетип атат. Анан шлангынын ичине суу толгондо бул 4 сызыктан суу кирет дагы. Ушул тигиш аркылуу суу жүрүп отурат. Анан жүрүп туруп, мына бул жерден чыгат. Таам түшө баштайт да. Мисалы мунун кадамы мен болжолунда 30 сантиметрлик кадам менен тамат экен да. Анан өз кезегинде булар талаада коюлат дагы. Баягы кулак байлагандай эле мындан чоңураак түтүк бар, 32 түтүктөр. 32-чиге мындай атайын трайниктер болот. Трайниктер коюлат да. Трайниктер коюлат. Анан трайниктерден бул кошулат да. Оңойло кошулат, мындай буралып туруп эле кошулат. Анан алар 32 кошулат да, 32 өз убагында краник аркылуу 60-чы трубалар кошулат. 60-чы труба мына бул трубаларда. Анан мындан кийин да мисалы насос чоңураак болсо 80-диктер кошулат. Ушундай болуп кете берет да. Анан негизинен биздин шарттарга бул 1-2 гектар жерлерге 60-тык алы келет. Сугаргангачы. Анан бул баягы жалпы тамчылатып сугаруу түтүктөр боюнча маалымат болсун дедим. Эми өзүңүздөр көргөндөй могул тигиш аркылуу суу чыккан үчүн мунун артыкчылыгы баягы таам атканда болот. Таам шашпай азастан тамганы. Саатына 1,5-3 литрге чейин суу агат да, таам агат. Анан бирок кемчилиги жана тигиш аркылуу суу өткөндө суу эгер таза болбосо, топурак кум болсо ичи толуп калат, дагы шланг жарабай калат. Ошон үчүн бул жерде тамчылатып сугарууну колдонууда негизги бир талап сууну чыпкалап тазалай турган түзүлүш керек да. Ошол максатта биз бул техниканы иштеп чыкканбыз. Жасап. Мына бул техника атайын фермерлерге ылайыкталган. Атайын мисалы иле турган дышласы бар. Жеңил машинанын артына фаркоон илип алса болот. Илип алып туруп, андан сырткары бүт баарын биз баягы арабага салып койдук да. Арабанын үстүндө болгону артыкчылыгы эме болуп атат да. Баягы сүйрөп барып, ар бир фермер өзүнүн талаасына коюп алып эле иштете бергенге мүмкүнчүлүк болот. Эми бул эмнелерден турат? Мен азыр көрсөтө кетейин. Биринчи мисалы бул мотопомпа, бензин менен иштеген насос. Бул центрофуга суу тазалагыч. Бул дары бергич. Ал эми бул болсо аябай таза чыпка да. Анан кандай иштейт? Иштегенде муну суунун булагына алып келесиңер, же болбосо скважинага алып келесиңер. Эми суунун эң башкысы суунун зеркало воды деп коет, суунун үстүнүн көбүлүгү жердин насос турган жерден 8 метрден ашпаш керек да. 8 метрден ары болсо бул насос соролбой калат. 8 метрден өдө болсо анда сора берет. Анан бул жерде аз түтүгүн чечип салганбыз, армированный түтүк, 8 метрлик. Армированный болбосо сорогондо ал бири-бирине жабышып калат. Мындай түтүктөр болсо болбойт да. Соролбойт. Анан бул суу сорот мотопомпа иштегенде. Мотопомпанын багыныкы азыркы бул өзүнүкү диаметри 80-дик болчу, азыр биз 60-ка жасап койдук. 60 биздин шартка туура болот. Ошондо азыр саатына муну багын боюнча эсептесек, багынын өзүнүн көлөмү сыйымдуулугу 3-4 литр экен. Ошондо саатына 300 грамм, 400 грамм кетет да. Анан мотопомпа иштегенде сууну сорот дагы. Сууну бул түтүк аркылуу берет. Мен кичине алысырактан тартып атам да, себебинен жакынырактан тартканда даана көрүнбөй калат экен. Анан сорулат дагы, суу келип бул челекке келет. Центрофуга деп аталат да булчу. Буга келгенде капталдан кирет да булчу. Түз кирбейт. Капталдан киргенде суу чимирилет. Суу мындай чимирилгенде баягы суунун ичиндеги таш кумдар чекке тиет да, борбордон четтеп түшкүчтүн натыйжасынан чекеси менен сүрүлүп отуруп, мындай чогулуп келип туруп, бул челекке чогула берет. Жумуш бүткөндөн кийин челектин бул капкагын ачып туруп, тазалап койсо болот да. Андан сырткары челектин ичинде дагы бир түтүк бар. Бул түтүктүн уландысы мындай колено болуп туруп өдө кетет да, боога чейин барат. Анан бул жерде дагы бир чыпка бар. Биринчи жолкусун тазаланып өттү, тегинден тазаланды. Экинчиден бул чыпкадан өтөт.
дагы бир серия калат. Майдарактар, андан майдарактар чыпкадан калат дагы. Ичиндеги түтүккө таза суу кирет дагы, бул түтүк аркылуу чыгат. Анан үчүнчү чыпка барат. Бул ар бир челектин 2 челек бар, катар жайгашкан. 2 челектин ар биринде тең чыпка бар да. Анан бул жерден аябай чыпкаланат дагы, андан таза чыккан суу түтүк аркылуу чыгат да, анан талаага кетет. Шлангалар турат. Анан ар биринде дисковый затворлор бар, чыгышында, киришинде. Бул эмнеге дегенде, мисалы манометрдин көрсөткүчү менен каралып турат. Эгерде толуп калса экөөнүн айырмасы көбөй баштайт да, фильтр толо баштаса. Ошондо бирөөнү өчүрүп туруп, бирөөнү жаап туруп, бирөө иштей берет. Жумушту токтотпой, керек болсо. Жумушту токтотпой, бирөөнү тазалап туруп, кайра муну ишке кое берип, тигини токтотуп туруп тазалап койсо болот да. Ошон үчүн атайын дисковый затворлор бар. Мунун ичинде чыпка, эң тонкий чыпка бар да. Анан бул жерде дагы бир тамчылатып сугарыш үчүн бул техниканын артыкчылыгы, бул челектин болушунда да, бул челектики бул дары бериш үчүн. Жанагы минеральный удобрение бериш үчүн. Мунун капкагы ачылат, ичине минеральный удобрение салынат. Анан насос иштеп аткан суу кетип атат да. Бул жерде дисковый затворду кичине жапса, бул жака давление пайда болот. Краниктер ачылат. Бул жерге суу кирет дагы. Мунун ичиндеги удобрениени алат, эритет, алып туруп анан бул жагы менен барат да, челекке кете берет. Анан удобрение эрибегени бул чыпкадан эрит, эрибегени бул чыпкадан эрит. Ошентип отуруп, удобрение суу менен кошо өсүмдүккө таза жеткизилет. Баягы талаага чачып салып, жарымы асманга кетип, жарымы ото чөптү бакканга кетпейт да, бул жерде так-так өсүмдүк барат. Чыгымы да азыраак болот. Негизинен ушул иштеши. Анан бул техниканын артыкчылыгы, ар бир фермер өзүнүн талаасын өзү сугарып алганга мүмкүнчүлүк болот да. Биз ошондой концепциянын негизинде ошо техниканы жасап чыкканбыз. Биз сүрөттөрүн жүктөдүк эле, бирок баягы иштешин сурагандар көп болуп атканына байланыштуу ушул видеону тартып коюшка туура келди.